Улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулуна 150 жыл толду. Залкар манасчы 1867 жылы Кочкор районунун азыркы Ормохан айылына жарык дүйнөгө келген. Жаштайынан сөзгө чечен болуп, 16-17 жаштан баштап манас айтууну баштаган. Залкар манасчынын варианты башкалардан айырмаланып кыргыз жерлеринин аттарын тактагына түшүрүлгөндүктөн, ошондой эле четтеш элдер менен манасы жолугушуусун сүрөттөлгөндө алардын тилинде дагы айтканы менен өзгөчөлөнөт. Сагынбай атабыздын манасынан кыргыз тилинин гана байлыгын эмес, диалектилик байлыктарды гана эмес, башка тектеш элдерден, тектеш эле эмес, ошол өзү аралаштырган, эпосту аралаштырган элдердин бардыгынан сөздөрдү кезиктирсек болот. Маселен, Бухарда өтүп аткан болсо, тажикче сөздөрдү аралаштырат, окуяга жараша моңгол сөздөрү, калмак сөздөрү, казак сөздөрү, өзбек сөзү, ал эмес орус сөздөрүнө чейин аралашып кеткен. Манасчынын сөөгү Кочкор районунун кокусуна коюлган. Ормохан айыл тарабына 1992 жылы өткөн 125 жылын арналып эстелик орнотулган. Андан бери эстеликке ремонт иштери жүргүзүлбөгөндүктөн быйылкы жылы президент тарабынан 4 миллион сом которулуп, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлө баштады. Кыргыз Республикасынын экс президенти Алмазбек Атамбаев тарабынан ушул күмбөздү оңдоп түзөөгө, жарык берүүгө, жанагындай отуруштар менен баягы жакшылыктарды келип, бата тилек кылып турууга баш аяга 4 миллион сом каражат бөлүнүп, жолунан бери асфальтталып, Кудай буйрса, анан күмбөздү свет жарыктандырып бардыгын жогорку деңгээлде жасоого акча бөлүндү. Залкар манасынын арбаына багышталып Куран окулуп, андан соң республикадан келген жаш манасчылардын кароо сынактары башталды. Өлкөнүн 4 тарабынан катышып жаткан жаш жеткинчектердин көбү улуу манастын вариантын айтып келишет. Бул сынакта ар бир катышуучуларга 3 мөттөн берилип, алардын манастагы көркөм чыгармасына көңүл бурулду. Сагынбай Орозбаковдун варианттарын жакшы көрөм. Өзүм 3 жылдан бери манас айтып келдим. Биринчи конкурста ошо Таттуу Турсунбаев атындагы немеде ошо анда дагы мындай областтар боюнча келген, ошондо экинчисин алгам. Андан кийин дагы районо боюнча неме акимчиликте 3-чү орунду алгам. Өрлүктөө салты манас эпосунда кайсыл окуядан эмнеден улам келип чыккан? Ал эми манастан конкурсуна 15 команда катышып, Сагынбай Орозбак уулунун варианты боюнча манас эпосуна суроолорго жооп берип жатышты. Осоң унутулбай жеткен сөзү, айдан ай өтүп. Ушундай эле кароо сынактар Бишкекте 7 күн 7 түн манас айтуу иш-чарасы башталуу алдында турат. Жана 30 күн 30 түн манас айтуу кароо сынагы да жыл аягында өткөрүлөт. Болот Шайлообеков, Шамен Болотбеков, Кочкор району.